Саясатчы жана жубайы. Алар мени кадимкидей эле пытка кылдылар да, издеваться. Башыма уруп, бичимди эзгилешип машинага алып кирген экен, 10 сотрудник урушту. Жазуучу. Анан 7 ай бою подвалга камашты мени. Подвалга. Акын. Мени 1 саат бою УКМКнын шаардык мекемесинде 1 саатка жакын ток менен кыйнашкан. Бул адамдарды эмне бириктирип турат? Булар пикир үчүн кармалганын, камалганын жана соттолгонун айткандар. Булар атайын кызматтын кыйноосуна кабылганына даттанып, акыйкаттык издегендер. Бул берүүдө биз атайын кызматтын кыйноосуна кабылдык деген Акын Аскат Жетиген, журналист Куттумидин Базаркулов жана мурдагы депутат Султанбай Айжигитовдун окуяларын баяндайбыз. Коомчулуктун реакциясынан кийин Акын Аскат Жетиген бүгүн 4 мартта айып изоляторунан бошотулду. Мындай чечимди жаза аткаруу кызматынын жетекчилиги кабыл алды. 2 күн мурун 2 мартта Аскат Жетиген 15 күнгө айып изоляторуна киргизилгени кабарланган. Ал абакта кыйноого кабылганын билдирген. Анын катын адвокаты Нурбек Токтакунов тараткан. Катта Аскат Жетиген айып изоляторуна киргизилгенин буга 4 күн мурун акыйкатчынын өкүлдөрү барганда абактагылардын укуктары одоно түрдө бузулуп жатканын айтканы себеп болгонун жазган. Ал мекемеде аюусуз ур токмокко алуу, ар намыска шек келтирүү сыяктуу маалыматты ачык айткандар сабалып, бир нече күнгө изоляторго камалып, ар кандай жумуштарды кылууга мажбурланарын белгилеген. Адвокат Нурбек Токтакунов Акын айып изоляторуна эмне себептен киргизилгенин түшүндүрүп берүү талабы менен номери 27 абактын жетекчилигине кат жолдогон. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматты катта айтылган билдирүүлөрдүн баарын төгүндөп, Акын Аскат Жетиген эрежеге моюн сунбаган үчүн айып изоляторуна киргизилгенин кабарлады. Аскат Жетиген 2024 жылы 1 июлда бийликти басып алууга чакырык жасоо беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып 3 жылга соттолгон. Кийинки инстанциялар өкүмдү күчүндө калтырган. Акын айыптоолорду четке кагып келет. Аскат Жетиген сот отурумдарынын биринде көрсөтмө берип жатып, УКМК кызматкерлери анын башына баштык кийгизип, кыйноого алганын билдирген. 1 саат бою УКМКнын шаардык мекемесинде 1 саатка жакын ток менен кыйнашкан. Атайын кызмат бул боюнча түшүндүрмө берген эмес. Бул арада өнөр адамдары Аскат Жетигенди актоону түрмөдөн тез арада чыгарууну өтүнүшүүдө. Алар өлкө жетекчилигине кайрылуу жолдоого камданышууда. Жанагындай коррупция менен кирип кеткендер чыгып атат мисалы. Аларга караганда Аскат Жетиген коллегабыз, досубуз кылмышкер эмес да, мен оюмча да. Болду, жакшы эле отурду, чыгарыш керек го деп ойлойм да. Акындын агасы Рыспек да иниси акталса деген тилекте ата энесинин абалы оор экенин, уулун чыдамсыздык менен күтүп жатканын айтат. Аскатты камашканда мен видео менен сүйлөшүп аткам атам менен. Ошону уккандан кийин ушу жаткан боюнча эле да бул болгон эле окуя. Мен сүйлөшүп жаткан боюнча эле ушундай кылады отурган жерде. Мен апам врач, өзү капельница койду сразу. Мен көз алдымда. Мына ушундай эле бизде ата эне деген уже 70ке жакындап калышты. Тем более Аскат камалардын алдында Аскаттын жакын жолдош баласы өтүп кеткен. Ошол менен кошуп биздин эң кичүү инибиз өтүп кеткен. Эң кенжебиз. Анан өзүңөр элестетип көргүлө, эл деле тааныгандар менин ата энемди. Бизди тааныгандар аябай ушуга маани беришет да, себеби ушунча ата энебизге күчтүү удаарлар болду. Аскат Жетиген акын жана композитор, убагында Орто сахна фольклордук ансамблинин жетекчиси болгон. Акын азыркы бийликтин саясатын сындап келген, түз эфирде сөгүнгөн учурлары да бар. Бул үчүн кийин элден кечирим сураган. Кечирим сурайм. Мен эл алдында чыгып адепсиздик кылдым. Аны мен мойнума алам. Азыр Молдовановкадагы 27 абакта жазасын өтөдү. Чечим өзгөрбөсө, быйыл августта эркиндикке чыгат. Мен свиданияга барганда, жолугушууга барганда инструменттерин алып чыгып ырдап берет мага. Жаңы жазган чыгармалары, байке дагы шедеврлар жаралып атат деп айтты. Чыкканда бир чоң концерт бергенге ниети бар. Эң биринчи планым дейт, чоң бир концерт беришим керек дейт. Көп чыгармалар жарыкка чыкты. Бардык алгыда акыйкат баары бир жеңет. Кичине убакыт берип койсоңор болмок да.
7 ай бою подвалга камашты. Подвалга. Куттумеден Базаркулов 2021 жылы ноябрда кызматынан кыянат пайдаланууга айыпталып кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал 2015 жылы Жалал Абад облустук телерадио компаниясын жетектеп турганда сапатсыз техника сатып алганын жана мамлекетке 3 миллион сомдон ашуун зыян келтиргенин маалымдаган. Бирок журналист бул жөн гана шылтоо болгонун, бийликти сындаган билдирүүлөр үчүн куугунтукталганын айтып келет. Мага биринчи ошол башаламандык статьясын коюшту, мошенник статьясын коюшту, коррупцияны коюшту, анан кыянаттыкты коюшту. Акырында үчөөнү алып туруп, анан кыянаттыкка гана токтолушту. Себеп дегенде менден эч кандай аудио же видео эчтеке таба албаган окшойт. Анан ошол кыянаттыкка келип токтолуп, анан мени Жалал Абадка алып кетишти. Ошол Жалал Абадта мени камашты. Журналист тергөөчүлөр аны коркунучтуу кылмышкерлердей бир нече автоматчан адамдын коштоосунда алып кеткенин айтат. Ал күндөрдү эстегенде аялынын көзүнөн жаш тегеренет. 3 күн тамак ичкен жокпуз, 3 күн уктаган жокпуз. Эч нерсе жүрөгүбүзгө барбай койду. Даже жанагынтип оорусун көргөндө, жанагы көзү көрүнбөй, көзүнөн жаш агып турганын көргөндө биз уже өлтүрүп коебу, булар ушактан өлүп калабы деп аябай бир жаман состоянияда болдук. Ал 7 ай камалып турган. Куттумедин Базаркуловдун билдиришинче, бул аралыкта оор психологиялык кысымга туш болгон. Түрмөгө эвеске алып барып туруп, мени ошол көп жыл соттолгондордун арасында, адам өлтүргөндөрдүн арасында, баңгизаттардын арасында, ошондой эле одиночный камерага 10 күндөй кармап турушту. Анан эң кызыгы 10 күндө менин ошо бир туугандарым, же болбосо үй бүлөм эч кимиси билген жок. Мени ушул стресске алып баргысы келди окшойт. Бир күнү ошол эшикке чыгарып, анан кайра алып киргенден кийин карасам, камерама жип ыргытып коюшуптур. Анан мен жипти көрүп чочуп кеттим. Бирок мен жипти көрмөксөнгө салып туруп, жиптин ар жакка тээп койдум. Камакта отурганда ден соолугунан ажырап, кант диабети өтүшүп, аз жерден бутунан ажырап кала жаздаганын айтат. Анан бутуңду кезебиз деди. Мен болбой койдум, бул шишик тараш керек деп, мен дайыма занемет этип, болгон дарыларын сыйпап, ушинтип, өзүмдү кармап атып, анан кийин ушундан чыгып кеттим. Мына бүгүнкү күнгө чейин мен 20 километрге чейин чуркайм. Мен түрмөдө жатканда 30 килограммдай таштадым. Сот аны айыптуу деп таап, бирок кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кеткендиктен бошоткон. Анан соттор дагы ошол башында бул жерде срок давно өтүп кеткен, бирок 3 миллион 200 миң акчаны куссун деп соттор чыгарды, төксүн деп чыгарды да. Анан мен таң калдым, срок давно өтүп кетсе. Анан эмнеге куссун деп атасыңар, дело. Биринчиден. Эң башкысы менин бул жерде күнөөм жок. Мен куспайм. Базаркулов бийликтеги соңку саясий өзгөрүүлөрдөн кийин кыйноо фактыларын иликтөө өтүнүчү менен аскердик прокуратурага жана президентке арыз менен кайрылды. Пикир үчүн кыйноого кабылдык дегендердин тизмесин журналист, акын эле эмес Жогорку Кеңештин депутаты дагы толуктайт. Султанбай Айжигитов өзүн бийликтин куугунтугуна кабылган саясатчылардын бир катары эсептейт. Ал былтыр Жогорку Кеңештин 5 марттагы жыйынында чек ара боюнча талкууда билдирүү жасагандан кийин Ыйман Нуру фракциясынан чыгарылган. Аксакалдык эмемди аткарып эле өзүмдүн пикиримди айттым да. Ал жерде эч кандай жаман нерсе айткан жок. Мен просто айтып атам. Анча-мынча жерлер туура эмес болуп калыптыр. Ушуну дагы бир жолу карап чыкпайлыбы деп сунуш эле бердим да. Ошон үчүн эле да. Көп узабай УКМКнын ошол кездеги төрагасы Камчыбек Ташиев парламентте сөз сүйлөп, Айжигитов мандатынан ажыратылаарын кыйткан. 17 жылы бир жаш баланы уруп коюп, анан кийин ушу өзүңүздүн бир туугандарыңыз жалаң сот системасы иштейт экен, тияк-бияк болот экен, баягы хулиганствону башка эмеге статьяга которуп отуруп, анан кийин жанагы срок өттү деп туруп, анан сизди бошоткон турбайбы? Кылмыш жоопкерчилигиненчи. Бирок ошол өзүңүздүн кылмыш жоопкерчилигине тартылган справкаңызды сиз Центр избиркомго бербепсиз. Мен эсептеп чыктым, карап чыктым муну дагы. Мен муну кертең Султанбай Абдрашидовичтин мандатын алып койсо, таң калбаңыздар. 5 күндөн кийин БШК Айжигитовду депутаттык мандатынан ажыраткан. Кийин саясатчы жубайы менен кошо УКМКга суракка чакырылган. Атайын кызмат депутаттын аялы мыйзамсыз негизде Жогорку Кеңешке ишке орношконун, кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси менен иш козголгонун кабарлаган. Тергөөдө Султанбай Айжигитов 2021 жылы Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайлангандан кийин кызматтык турак жай жана башка жеңилдиктерди
жеке кызыкчылык үчүн пайдаланып, 2022 жылдын башында жубайы Гүлзат Жолдошованы жогорку кеңештин аппаратына мыйзамсыз жумушка орноштурууну уюштурганы аныкталган. Айжигитов айыптоолорду четке кагып, бул саясий куугунтук экенин билдирип келет. Ал УКМКнын тергөөчүлөрү сурак алып баратканда күч колдонгонун, ооруканага жатууга аргасыз болгонун айтат. Kolumda üzüp salvadım o yerdeki. Emre, mırsılarımda. Az şu gün geçeyim kolum jakşı işleyip buldu. Fizически мындай тепкиле ургандан тышкары, колумду кайрып, колумду сындыргандан тышкары, алар мени кадимкидей эле пытка кылдылар да, издеваться этип. Мени урукчам, колдорум биякта шишип, анан кийин 6 саат суу бербей. Депутаттын жубайы да УКМКнын кызматкерлери тарабынан орой мамилеге туш болгонун билдирүүдө. Машинадан түшкөнүмдө мойнумдан бирөөсү бууду. Анан кийин буугандан кийин коюп жиберишти. Мен кыйкыра баштагандан кийинчи эмне кылып атасыңар деп экөөмдү аябай кордоп сабап салып кетишти сотрудниктер. А мен сопротивляться этип баштадым. Мен адвокат менен барам, силер менен барбаймын дегениме карабай 10 сотрудник уруп сабап, башыма уруп, ичимди эзгилешип машинага алып кирген экен. 10 сотрудник урушту. Ошентип 1 саатта ГКМБнын зданиясыга алып барышты бизди. Мени биринчи күйөөмдү алып кетти, анан мени алып кетти. 1 саат жеткенче аябай сурандым, суу берип койгулачы, мен жаман болуп атам, суу ичип алайынчы десем, суу дагы бербей жеткиришти. Мен үйгө ал ГКМБнын зданиясына жеткенден кийин 2 путум отказ берип салды, мен баса албай калдым. Мен аларга айттым, мен баса албайм, обувумду да кие албай атаман деп. Жубайлардын айыптоосуна УКМК ошол кезде комментарий берген эмес, бирок Ташиевдин жакын санаалашы Өткөлбек Рахманов алардын сабалганын четке каккан. Султанбай Айжигитовду да, анын жубайында УКМК кызматкерлери сабаган эмес. Жана алар аны сабашы мүмкүн да эмес болчу. Бул тууралуу Айжигитов өзү да ачык эле интервьюларында айтып жатат. Колундагы көк ала кармоо учурунда ыкчам кызматкерлерге баш ийбей, каршылык көрсөтүп, машинага олтурбай жулкулдашып жатканда пайда болгонун айтты. Султанбай Айжигитов УКМКнын кызматкерлерине каршы аскердик прокуратурага арыз жазган. Бирок 3 ай өткөндөн кийин жооп келип атпайбы? Сизди баардыгын мыйзам чегинде эле сабаптырлар деген мааниде. Мындайча айтканда, шаардык аскер прокуратурасынан 3 мындай строчка ошондой кат келиптир. Анан ошону мен түшүндүм дагы. Мен айттым анда, пока мындай шарттар өзгөрүлмөйүнчө буларга арызданыштарды бекер ошону токтотуп калдым да. Ташиевдин кылган иштеринин үстүнөн, как узурпация власти жанагы кылган иштерин негиздеп, 10 статья менен негиздеп, кылмыш кодексинин негизинде мен генеральный прокуратурага арыз жазгам да, президенттин атына дагы арыз жазгам да. Ал жактан мага ушул бүгүнкү күнгө чейин жооп келет. Саясатчы азыр шарт өзгөрдү деп аскердик прокуратурага кайрадан арызданганы турат. Айжигитов жалгыз эмес. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кызматтан алынгандан кийин атайын кызматтын мыйзамсыз аракеттерине каршы аскердик прокуратурага даттангандар көбөйгөнү айтылууда. 26 февралда депутат Эльвира Сурабалдиева даттануулар көп түшүп жатканын билдирип, башкы прокуратурага саясий өңүтү бар чуулгандуу иштер кайра каралышы мүмкүнбү деген суроо узаткан. Мюткан Нургазиевна, а вообще с учетом всего, что происходит, у нас какая-нибудь политическая оттепель будет? Мыйзамдын алкагында гана жүргүзүлүш керек. Мисалы үчүн пересмотр деген, ал эгер өздөрү жалоба жазса, кандай бир арыз түшкөн учурда гана или көзөмөл иретинде аныкталган учурда гана кайрадан каралууга жатат. Адвокат Нурбек Токтакунов болсо саясий боёгу бар иштерди атайын комиссия кайра карап чыгышы керек деп эсептейт. Бишкек шаардык прокуратурага дагы кайрылдым. Алар мени аскер прокуратурага жиберди. Аскер прокуратурага кайрылдым. Аскер прокуратурага мага кайра башкы прокуратурага жиберип атат. Баары эле жолу футбол өтүп атат да. Анткени мен дагы бүт баарыга мыйзам бузулар толтура. Менде бир толтура пакет чыгат. Ар бир адвокаттын толтура пакети чыгат. Анын үчүн атайын специальный комиссия кылыш керек. Президент Садыр Жапаров Ташиевди отставкага кетиргенден кийин УКМК реформа болорун, чалгындоо иштери менен гана алектенип калаарын билдирген.
Ал укук коргоо органдарына кайрылып, бизнес өкүлдөрүнө кысым көрсөтүүнү токтотууну талап кылган. Бирок пикири үчүн кармалып, камалып, УКМК кызматкерлери тарабынан кыйноого кабылдык дегендер боюнча ынтымак ордонун позициясы жумшардыбы жокпу айтуу кыйын. Президент Тандем ыдырай электе, тактап айтканда 29-январда кабар агенттигине чукул маек куруп, Кыргызстанда сөз эркиндиги жана демократия бар экенин айткан. Сөз эркиндиги жана демократия деген биринчи кезекте жоопкерчилик экенин эстен чыгарбасак, укук коргоо органдары сүйлөп же сындап койгондорду кармап жаткан жери жок. Кармалгандар сөз эркиндигине жамынып алышып, өлкөдө башаламандык болуп кетсе деп тымызын иш алып баргандар, же ачыктан ачык эле конституциялык түзүлүштү бузууга чакырык жасагандар. Аларды башынан сылап отуруш керекпи? Адамды камап коюш оюнчук эмес. Органдар соттун санкциясы менен атайын иш-чараларды жүргүзөт. Аудио, видео далилдерди чогултушат. Сөз соңунда Фейсбуктагы пикири үчүн 6 жылга соттолгон басма сөз кызматкери Эрнист Жентаев жөнүндө дагы учкай сөз кыла кетели. Ага башаламандыктар беренеси боюнча айып тагылып, быйыл 13 февралда саясий тандемдин ыдырашы кызуу талкууланып жаткан маалда өкүм чыккан. Бирок коомчулукка кабар 24 февралда гана жеткен. Көп узабай, тактап айтканда 2 аптадан кийин Эрнисттин апасы узакка созулган оорудан кийин көз жумду. Басма сөз кызматкери ага конвойдун коштоосунда топурак салып келди. Гезит дизайнеринин апасы кайтыш болгондон кийин Акпресс агенттиги ынтымак ордодогу өз булактарына таянуу менен президент Эрнист Жентаевдин өкүмү тууралуу кабардар болбогонун жана ага ушундай жаза сураган атка минерлерди сындаганын жазды. Эл аралык Human Rights Watch уюмунун 4 февралдагы жылдык баяндамасында 2025 жылы Кыргызстанда сөз эркиндиги олуттуу түрдө чектелген айтылат.